Ayt günü aytты kılуу koy soyup et berip aş berүү tuurabı же ayttoo жокпу дейт. Ayttoo бар. Бирок ayttoo биздикинде эмес, мусулманча ayttoo бар. Айт деген майрам деген. Айт деген кайра кайтып келе турган күн деген сөз. Жыл сайын келет. Орозо курбан айт. Айт күнү ушунчалык майрам болуш керек, орозо тутсаң арам болот. Анткен ал күнү жеш керек, жей турган күн. Жеп жарылып кетсең сооп болот. Айт күнү. Апаларыбыздын бир шариаты бар. Айт күнү кир жууп айт экен деп. Айт күнү кир жууй берет. Болгону айтка чейин кир жууп, айтка чейин үй шыпырып, айт күнү айттасын деген сөз. Айт күнү айт намазга барганда бул көчө менен барсаң, кайра кайтканда тиги көчө менен кайтып кетет. Эмне үчүн? Көбүрөөк эл арла көчөгө чык деген сөз. Айтта майрамдык маанай болуш керек. А бизде айтта жок, толук ыйлайбыз. Өлүк өлгөн жерге барабыз, өздөрү капа дыкат болуп отурган болот. Ан сайын кошулуп барабыз, Куранды окуп тамак жеп кайра кетип калабыз. Анан өлбөгөндөргө кирбейбиз. Эмне айтташ үчүн өлүш шартпы бизге? Айт күн майрамдаш үчүн өлүшүбүз керек, эмне кылышыбыз керек биз? Жок, тууган андай эмес. Айт тирүүлөрдүн майрамы. Балдарга жан көйнөк алып беребиз, аялдарга жан көйнөк алып беребиз, тууган урттарга катташабыз, алар келет, биз барабыз, ушинтип үйлөрдү кыдырабыз, балдарга айттык майрамдарды беребиз. Балдар бардык майрам экенин сезсин. Анан ошонун катарында Куран окуп, маркумдарга багыштап койсок дагы болот. Бирок биринчи кезекте маркумдарды эстеп, түрүн унутуп койсок болбойт. Бул Куран-ы Карим жашоосу тууганым, ошол акыретке болгон азык деген сөз. Ошонун бири ошол айт майрамдар, майрамдык маанайда өтүш биздин милдетибиз болот. Анан маркумдарга 3 жол айттык өткөрүп, биринчи айттык, экинчи айттык, үчүнчү айттык деп, ошого маркум үчүн жанагы бул жылдык дегенде эле бул күнөөкөр болот булар. Биринчи айттык өткөрүш керек, экинчи айттык өткөрүш керек, үчүнчү айттык. Эмнеге төртүнчү айттык кылбайсың? Эмнеге бешинчи айттык кылбайсың? Эмнеге алтынчыны кылбайсың? Айттан айт эмнеси экен? Жок, булар антпайт. Булар өлүк эсептейт да. Өлгөндөн биринчи айттык, экинчи айттык, үчүнчү айттык так кийди. Жок, ал туура эмес маселе. Ал туура эмес маселе. Ал күнөөкөрлүк маселе. Жетилик 40-тык кылгандай эле күнөөкөрлүк маселе эсептелинет. Жөн эле кой союп, ана өтүп кеткен арбаттарга Куран окуп койсо арасында ал болот. Бирок ал негизги максат эмес ал күнү. Ал күнү адамдар ырахат алып, бири-биринен көңүл толуп, ошол күнү майрамдык маанай жаралуу, ошол күндү улуктоо бул биринчи майрам болот, биринчи парз болот.